Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун 9 айдын жыйынтыгы менен өндүргөн нефти жана газдын көрсөткүчтөрү. Нефт өндүрүүдө 9 айдын жыйынтыгы менен планга 70.150 тонна белгиленген болсо, иш жүзүндө 90.626,8 тоннага аткарылды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 19.000 тоннадан ашык нефт өндүрүлдү. Чийки нефт өндүрүүнүн көлөмү көбөйүп бараткандыгын байкоого болот. Бул жогорку көрсөткүчтөргө ГРП жасалгандан кийин жетишилди. Быйылкы жылы өндүрүшкө жаңылык киргизилип, 166 миллион сом каражат бөлүнүп, аз нефт берип жаткан 25 скважинага ГРП жасалды. ГРПга чейин 25 скважина суткасына 12 тонна нефт берсе, азыркы убакта суткасына 88 тоннадан өндүрүлүп, 76 тонна таза нефт алынып жатат. Жылдын аягына чейин 12.000 тоннадан ашык нефтине ГРПнын эсебинен кошумча өндүрүлөт. Быйыл өзүбүз гидроразов пласт деп коебуз. Гидроразов пласт жанагы ГРП деп коебуз кыскартылганда. ГРПны ишкананын жетекчилери менен баарыбыз чогулуп, ошол 25 ГРПны быйыл өзүбүз жасадык деп, 25ти тендерге объявить этип ошол ГРПны жасадык. 25 скважинабыздан жалпы көлөмү суточную 12 тонна 600 килограмм болсо, ГРП жасагандан кийин 79 тонна 100 килограмм болду. Август айларында бүткөн, бүгүнкү 1 ноябрга өзүн толук кандуу актап, бүгүнкү 1 ноябрдан 166 миллион сомду толуктап, азыр таза кирешеге кирип баратабыз. 9 айдын жыйынтыгы менен газ өндүрүү 100,4% аткарылды. Кышында элдин газга болгон талабы дагы жогорулайт. Ошондуктан толук газ менен камсыздоо үчүн дагы бир скважинаны ишке киргизүүгө аракет көрүлүп жатат. 2018 жылдын жыйынтыгы менен газ өндүрүүнүн планы ашыгы менен аткарылат. Быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Ал үчүн элди газ менен камсыз кылуу багытында иш жүргүзүлдү. Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу Кочкор Ата шаарына жакын жайгашкан айылдарды газ менен камсыз кылуу үчүн атайын 6 долбоор иштелип чыгып, аны максаттагыдай ишке ашырылган. Кочкор Ата шаарындагы жашоочуларды кошкондо 707 үй бүлөгө жаратылыш газы жеткирилди. Кыргыз-Нефтегаз боюнча алсак 450 кудугубуз бар, нефть өндүрүп аткан кудуктарыбыз. Бул ошо биздин ошо Малису Избас кент деп коебуз участок, добыча нефти, анан Карагач Лелек районунда, анан Сузак районунда Чаңы таш участкасы бар. Ошолор жалпы биригип ошо 90.600 тонна нефть өндүрдүк 9 айда. Жалпысынан зарыл болгон запастык тетиктер, керектүү жабдуулар жана ушул сыяктуу багытта 237 миллион сом каражат бөлүндү. Былтыркы жылы 70 миллион сом гана бөлүнгөн. Быйыл Кыргыз бургулоо иштер башкармасында бургулоо иштери кызуу жүрүп жатат. Мына бургулоо иштерибизде жамгыр жайыбы, кар жайыбы бардыгын карабайбыз. Обязательно ошо өзүнүн убагында бүтүрүшүбүз керек. Биз алыгы сел жүрүп атса да токтотушка мүмкүн эмес да. Жер астында катмарлары көп. Ар катмарды билбейсиң, бузулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бизде иштеген жумуш токтобойт. Бургулоо иштеринде. Жаңы буруу установкалар келгенине байланыштуу азыр 15 күндөн 20 күнгө чейин бир точканы бүтүрүп атабыз. Ушу точкалардын арасында 1600-дан 1800 метрге чейин казып атабыз. Биз быйыл 6 скважина бурчатып ишке киргизген болсок, 16 скважина пландаштырып атабыз. Жаңы скважина бүрөне кылгангачы. Чыгыш чүй өрөөнүндө 1979 жылы бүрөйне болуп, 4991 тереңдикке скважина казылып, ал жерден нефте проявление болгон деген биздин фондовый материалдарыбызда жазылган. Ошондой эле Нарын өрөөнүндө 1987 жылы жүргүзүлгөн. Ат башы өрөөнүндө да 1989 жылы запастары эсептелип чыккан. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жамааты 9 айдын жыйынтыгы менен баланстык пайда план боюнча 377,3 миллион сом болсо, 591,1 миллион сом баланстык пайда таап, планды 156,7%га аткарды. Товардык продукциянын өндүрүү көлөмү планда 1 миллиард 370 миллион каралган болсо,
факт жүзүндө, иш жүзүндө 1 миллиард 904 миллион сомдук көлөмдө өндүрүлдү да. Мындан сырткары 2017 жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна 125 миллион сом дивиденд төлөп берилди. Бул 2016 жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 43 миллион сомго көп. Себеби 2016 жылы ар бир акцияга 4 сомдон дивиденд төлөнсө, 2017 жылдын жыйынтыгы менен 6 сомдон дивиденд берилди. Ошондой эле жеке акционерлерге да дивидендтерди өз убагында алышты. Мындан тышкары алынган кирешиге жараша эмгек жамаатына материалдык колдоолор көрсөтүлүп турат. Былтыры 587 миллион сом таза киреше тапсак, быйыл 705 миллион сом таза киреше таап, былтыркы жылга салыштырмалуу дивиденд катары фондубузга 175 миллион. Былтыры 125 миллион болсо, быйыл 175 миллион сом мамлекетке таза киреше катарын дивиденд катары төлөйбүз. Бул салыктардан салык төлөмдөрдөн сырткары. Эркин Кадыров 33 жылдан бери бургулоочу болуп иштеп келүүдө. Жумуштун оордугуна карабай эмгектенип келет. Өз кесиби менен сыймыктанаарын айтат. Учурда уулдарда ата жолун улоо максатында жогорку окуу жайда окуп жатат. Кыргыздепте 33 жылдан бери иштейм. Эмгегиме сыймыктанам. Шу ишим жакшы. Казган жерибизден эп чыгат. Убагында айлык алабыз. Питание берет. Мен ишиме сыймыктанам. Условия жакшы. Кийим кечек берет. Столовойубуз бар. Эмгеге жылдын башынан баштап буренеге көңүл буруп, ошол жактан ишти көбүрөөк жүргүзөлү деп атабыз. Ошонун жыйынтыгы менен Кудай кааласа эмгеге жылы мындан дагы жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетебиз деп ойлоп атабыз. Завод основном Кыргызстанда өндүрүлгөн нефтини иштетиш үчүн проект болуп курулган 96 жылы. 96 жылдан бери Кыргызнефтегаз өндүргөн нефтин баардыгын кайра иштетип, 3 продукция дизель, мазут, бензин АИ-80 маркасындагы бензин топливо алып халкка берилет. Таможня союзга өткөндөн бери бизде талаптарыбыз бар. К4, К5 стандарттарына жооп бере турган топливо алыш үчүн. Ошого азыр заводдо модернизациялоо, жаңылануу, экинчи вторичный технологияларды киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ал боюнча бизде специалисттер топ түзүлүп, Кыргызнефтегаз менен специалисттерибиз ошол Россия өлкөлөрү, Кытай ылкөлөрү, Турция өлкөлөрү менен кандайдыр проекттер боюнча, ушул модернизация боюнча топ иштеп жатат. 2016 жылы аябай мындай жакшы эмес болчу показательдерибиз. 2018-2017 жыл аягынан бери жакшы показательдердебиз. Бул деле болсо биздин жетекчилигибиз, ошо Кыргызнефтегаздын жетекчилиги Рашид Маликович, биздин өзүбүздүн жетекчилигибиз Талай Окмашевич, Максутов Нурлан Болушбекович деген агаларыбыз келгенден бери мен ойлойм ушул агаларыбыздын бир кандайдыр бир иш билгилиги, мындай бир көрөгөчтүгүнүн жыйынтыгы мен ойлойм ошо бүгүн бизде бир результаттарды көрсөтүп жатканыбыз ушулардын кандайдыр чоң мээнети деп эсептейм. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жергиликтүү бюджетке кошкон салымы абдан чоң. Райондук бюджетинин киреше бөлүгүнүн 60%-ын түзөт. Кыргызнефтегаз мекемесинин мындай чоң ийгиликтүү көрсөткүчтөргө жетишүүсү албетте эмгек жамааттын жана жетекчинин иш билгилиги, ошондой эле талыкпаган эмгектин арты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду республикабыздагы мамлекеттик ачык акционердик коомдордун отчетун угууда 9 айлык жыйынтыктагы эң мыкты көрсөткүчү жана өлкөбүздүн экономикасына кошкон зор салымы үчүн Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчиси Рашид Бостоновго мамлекеттик менчикти башкаруу системасынын мыктысы деген төш белги тапшырды. Мен айтып кетсек, Кыргызнефтегаз компаниясы биз акционер катары ушу акыркы 2 жылда абдан жакшы иши жүрүп бартат. 16 жылы салыштырмалуу 17 жылы 200 миллион айырма таза пайданы көп беришкен. Бул да абдан чоң жетишкендик. Анткени 388 миллиондон мындай айтканда 600 миллионго көтөрүшкөн. Ошондо айырмасы 200 миллиондон бираз ашык сумма бизге мамлекетке таза пайданы бар алып келишти. Бул да абдан жакшы көрсөткүч. Анан бүгүн да ошону биз башка биздин мамлекеттик ишканаларга, акционерлик коомдорго дагы мисал катары айттык. Мамлекеттик бюджетке жакшы салым кошкон үчүн, налог түрүндө, соцфонд түрүндө, жана киреше, таза киреше түрүндө кошкон үчүн
кече жакында ошо чоң компаниялардын арасында биздин Кыргызнефтегазга тапшырып ошонун атынан мага тагышты. Мен аябай ыраазы болдум. Мен бул деген төш белгилер, бул деген адамды сыйлагандан кийин биз мындан дагы көбүрөөк, күчтүүрөөк иштегенге аракет кылат экенсиң да. Коллективдин биримдиги, ынтымактуулугу, коллективде мына бул Кыргызнефтегаз иштеген мурдадан иштеген чоң аксакалдар бар, акылдуу иштеген жетекчилер бар. Ошолордун эмгеги менен, ошолордун баягы ынтымагы менен иштеген адамдардан жумуш менен камсыз кыла берсең, бүт рабочий класс өзүнүн жумушу менен аракет кылат.